Жакшы жаңылык, бүгүн дагы бир ирет жогорку кеңеште Кыргызстанга оң рулдуу унаалар боюнча тема көтөрүлдү. ЕС нет запрета. ЕС нет запрета на импорт праворульных машин. Об этом на заседании парламента по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщила заместитель главы праворуль таможенный союз запрет дегендер. Заместитель главы Гостаможенной службы Эльнура Мамбет Джунушова айтты дейт. В рамках ЕС нет запрета на ввоз праворульных авто. Это позиция, запрет боюнча нашего министерства внутренних дел, МВД. Эмнеге силер каршы болуп атасыңар? Элдер сонун машина айдап жүргөндө. Ошондо түшүндүргүлөчү, эмне үчүн силерге же Россиядан же бир жактан ушундай указание келип атабы? Кыргыз эли жакшы машина айдабасын деп. Өзгөрдүң деле кызматкерлериңер жарымдан көп оң рулдуу айдап жүрбөйбү мына Бишкек шаарында эле бүт районный обдуларда деле бүт стептер жүрбөйбү праворульный. Эмнеге? Ошол эле учурда депутат Чыгыз Айдарбеков отметил, что некоторые страны ЕС разрешили ввоз праворульных автомобилей. Так что, жигиттер, Кыргызстандагы 3 жыл болсун, кыска мөөнөткө, пока электромобилдер заводты, өзбектердин заводу иштеп, сонун машина чыкканга чейин келе жаткан 10 жылда оң рулдуу унаалар киргизип, 3 жылга разрешение алып, ошол 10 жылда ушул 3 жылга кирген унааларды айдап туралык.